Кече Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында балдардын жаркын келечеги деп аталган кайрымдуулук концерти болуп өттү. Иш-чара Оштогу лидерлер мектеби тарабынан уюштурулуп, ага шаар тургундары жана студенттер катышты. Ош шаарынын мэри Талабек Насырбековичтин бизге протокол ташмасы бар. Ушу 1 айлык ушул кайрымдуулук иштерин жүргүзүү боюнча. Анан лидерлер мектеби деген окуу долбоор бар. Ошол лидерлер мектеби окуу долбоору менен чогуу Сулаймонто Мапбиге. Ошол булар эми 11 жылдан бери бул иш-чараны өткөрүп келет. Ар жылы ушул түшкөн каражатты ошол кайрымдуулукка атап айтканда Алтын уя же боорукердик балдар үйлөрүнө, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга, кароосуз калган балдарга мына ошондой материалдык жактан жардам берип келебиз. Концерттин башталышында жаштарды туура жолго багыттаган атайын видео тасма тартууланды. Мындан сырткары бул саамалык ыр-бий менен коштолуп, чармачыл инсандар келген элдин көңүлдөрүн көтөрүштү. Бул иш-чаранын негизги максаты кайрымдуулук иштерин жасоо менен бирге көрүүчүлөргө майрамдык шаң тартуулоо. Адам баласы негизи өзүнө ар дайым болбосо дагы, күнүнө болбосо дагы кичине кайрымдуулук кылып туруш керек. Биз дагы өзүбүз кайрымдуулук акциясын уюштургандарга жардам берип, өзүбүздүн талантыбызды элге тартуулап, ырларыбызды аткарып берип, элдин маанайын көтөрүүдөбүз. Негизинен лидерлер мектеби 2008-жылы түзүлүп, жалпысынан 420 баланы уядан учурган. Жыл сайын бул коомдук бирикмеге 35 бала кабыл алынат. Эми бүгүн ошол активдүү жаштар өз демилгелери менен салтка айланган концерттик программаны уюштуруп, кийинки жаштарга үлгү болушууда. Ошол лидерлер мектеби аркылуу мен мурунку бүтүрүштөр менен таанышып, алар мени башка окуу долбоорлорго кошуп, мени ар тараптан өнүктүрүүгө чоң салым коштурсам болот. 2 саатка созулган концерт жакшы маанай менен жыйынтыкталды. Уюштуруучулардын айтымында концерттен түшкөн каражат толугу менен балдар үйлөрүнө тапшырылат. Азамат Баятов, Бахадыр Кенжебаев, Уларбек Мужиев, Арутан көрсөтүүсү.